Запор, iç катуу. Эмне үчүн адамдын ичи катат? Ич катуу бул өт системасына жана уйку безинин иштешине байланыштуу болот. Мен дайыма айтамын, өтүңүз куят, сизден заң чыгат деп. Өт куйбайт, адамдан заң чыкпайт деп айтам. Эмне үчүн? Себеби өт суюктугу 12 ичеге куюп турат нормада. Жана ошол жака уйку безинин согу да куюп турат. Сиз жеген тамак жейсизби, суу ичесизби, деги эле оозуңузга түшкөн азык зат ал ашказанга барат. Ашказан өзүнүн согу менен каша түрүндө кылып эритет аны. Андан кийин ашказан менен 12 иченин ортосундагы сфинктер капкакча ачылат дагы суюк каша түрүндөгү тамак 12 ичеге өтөт. Мына ошол өткөн мезгилде өт суюктугу жана уйку бези куюлуп турат. Эгерде сиз кандайдыр бир кыжалат болуп, ыза болуп, капа болуп калган болсоңуз, анда сиздин өтүңүз менен уйку безиңиз аз өлчөмдө куюп калат дагы, тамак толук эрибей калат. Ичегиге тамак ассат менен келген микроорганизмдер өтүп кетет. Жана ичегинин булчуңдарынын иштеши начарлап калат. Мындан сырткары кийинки 4-түнчү себеп өт чыкпай калганда бул өт канчалык куюлуп, өт канчалык бизге организмге сиңип турса, муундардагы, суставдагы майлоочу заттарга бай болот экен дагы, ошол суставдагы майлоочу зат муундарды майлап турат экен. Эгерде аз куюлуп калса, анда сиздин муундарыңыз кырсылдак болуп калат экен. Демек, запор, ич катуу көп ооруга алып келет экен да. Бул деген цепочка, сынжыр сыяктуу экен. Өтүңүз жакшы куйбай калса, ичеге доо кетет экен, ички ичеге. Ички ичеге доо кетсе, жоон чеге кетет экен. Эми ошонун баары биригип, ички ичеги, жоон чеги, уйку без, өт, ушулардын баары биригип арткы жакта жайгашкан бөйрөккө зыян берип коет. Бөйрөктөн проблема чыгат. Ал эми ылдый жактан болсо, эркектердин жыныс органдары, аялдардын жыныс органдары, андан тышкары табарсык системасында, андан тышкары жамбаш сөөгүгө кеткен жана буттарга кеткен кан тамырлардын начар иштешине алып келет экен. Демек, көрдүңүзбү, сиздин бир эле өтүңүз менен уйку безиңиздин куйбай калышы кандай деген органдарды жабыркатып салат экен. Мындан тышкары ошол кызарып, шишип турган ичегилер омурткаларга жакшы кан алып барып бербестен протрузия, грыжа, остеохондроз деген ооруларга алып келет экен. Каныңыз таза, жаныңыз таза. Каныңыздын таза болушу бул өт жана уйку без системасынын жакшы иштешине байланыштуу болот.